Assalamu alaikum. Biz PowerPoint boyunca sabaqlarımızı ulantабыз. Бүгінгі сабақта biz вставка менюсындағы видео файлдар, аудио файлдар және запись экранын иштейбиз. Biz презентацияға видео алып келуші үшін вставкаға ушул жерден видео деген бар. Екі қымасы бар, егерде біз интернетте болса, видео из интернетте дегенде ошол жерден басабыз. Бул жерден бизге интернеттен видеоларды издейт. Бизге көрсөтөт. Бул жерден YouTube, бул жерге адресин жазсак болот, ошону ушул жака алып келе алабыз. Бизге мунун кереги жок. Андан кийин биз видео, андан кийин видео на компьютер деген тандайбыз. Андан ушул жерден керектүү видеону алып туруп, бул жерден ставить басабыз. Басканда эле бул ушул бет менен тең болуп коюлуп калат. Андан кийин бул жерде тайын ойнотуу үчүн баскычы бар. Ушул баскычты баса турган болсок, видео ойной баштайт. Андан кийин бул видеону биз сырткы көрүнүшүн формат аркылуу биз форматтап алсак болот. Биринчи бул жерде воспроизвести деген бассак, бул жерде видео кетет, видео ойной баштайт. Андан кийин коррекцияны бассак болду. Бул жерден биз түстөрүн өзгөртүп алабыз. Ушул жерде көрсөткөн түскө жараша видео коюлат. Мына цветин өзгөртсөк болот. Бул жерден аркан бизге көрсөткөн түстөр пайдаланып. Андан негизгиси бул жерде заставка бар. Заставка деген сөз ушул видео башталганга чейин көрүнүп турган сүрөт десек болот. Бул жерден биз ушул видеонун ичинен бир кадрды тандап алсак болот, же болбосо биз сырттан өзүбүз видео алып келсек болот. Мисалы, ушул текущий кадрды баса турган болсок, ушунун ичинен сүрөттү кыркып алды, биринчи болгон видеону ошол турат. Же болбосо заставканы биз сырттан алып келсек болот. Бул жерден азыр биз брос кылсак өчөт. Андан кийин изображение из файла деп туруп, бул жерден из файла деп тандап алабыз. Андан кийин загрузкага кирип туруп, ушул жерден мен сүрөттү алып туруп ставить кылсак, биринчи бетке туруп калат. Бул YouTube'да дагы эгерде видео көргөн болсоңуздар, ошол биринчи бетте кандайдыр бир сүрөт турат, анан видео кетет. Ошолсуңар бул заставка пайда болот. Андан кийин видео эффект деген бар. Бул жерде эми видеонун сырткы көрүнүшүн ушул жерден биз оңдоп алсак болот. Мисалы, бул жерден биз сырткы көрүнүшү кандай болсун десек, ушундай көрүнүп турат. Эгер тоголук тандалса, тоголук, кыйшак. Кысасы биз өзүбүз каалаган бир форманы ушул жерден тандап алсак болот. Андан кийин видеонун формалары, бул жерден биз каалагандай көрүнүштү кое алабыз. Мисалга мен бул форманы тандап көрөм. Мына көрдүк, бул формада болуп калды. Андан кийин билсек, ушул жүрөктүн ичинде гана кыймыл пайда болуп жатат. Андан биз ушул видеонун границаларын түстөргө койсок болот. Мисалы, кызыл түстү кылайлы дагы, андан кийин толщинасын коелу. Жерден чоңураак болсун. Биздин видеобуз жүрөкчөнүн ичинде ойноп жатат. Андан бул жерден видео эффект тандап алабыз. Бул видео эффекттин биз бөлөккө берсек болот. Жана башка бул жерде биз сүрөттө кантип оңдогон болсок, сырткы көрүнүшүн ушинтип биз оңдоп алсак болот. Бул сырткы көрүнүштөр ушинтип болот. Эгерде жана алды тарапка өтүп, артка тарапка өтүп, анан бул жерде бийиктигин, кенендигин берсек болот. Эгерде керек эмес жер боло турган болсо, обрезка менен кыркып алабыз. Бул сырткы көрүнүшү менен болду. Андан ички көрүнүшү бар. Ички көрүнүшү деген бул бул ичинде ушул видеонун ойноп жаткандагысы кандай болот. Биринчиден биз бул видеого закладкаларды даярдап алсак болот. Мына закладка бул жерден тоголок болуп калат. Ушул тоголокторду биз белгилеп алабыз. Керектүү учурларда да, эгерде биз кандайдыр бир учур керек болуп кала турган болсо, кийин
ойнотуп жатканда керек болуп калат. Мисалы үчүн бөлүмдөргө бөлүп коесуз. Мисалы үчүн 1,5 саатта видео боло турган болсо, ошол закладкалардын жардамы аркылуу биз видеолорду бөлүп алабыз. Анан бул керектүү жерлер экен деп ушул жерлерге гана басып койсок, видео ушул жерден баштап ойной баштайт. Бул да керек. Эгерде бизге кандайдыр закладка керек эмес болсо, бул жерден мындай закладканы бассак, закладка өчөт. Анан монтаж деген бар. Бул монтаж деген ошол видеону баштоочу, аяктоочу жерлерин белгилеп берет. Мисалы үчүн азыр мына видео ушул жерден башталсын деп атат, андан кийин ушул жерден бүтсүн. Ал жерге коелу. Андан кийин окейди баса турган болсок, видео ошол жерден башталып бүтөт деген сөз. Азыр видеону толук көрбөй эле коелу. Бул ушундай болуп эсептелет. Анан бул жерден громкость бар, кандай звукты билесин деген. Музыкасы, эгерде музыкасы болсо же үнү боло турган болсо, ошол жерден громкосттун звугун оңдосок болот. Андан кийин видеонун башталышы кандай тартипте башталсын? Автоматически же по щелчку деп турат. Эгерде видеобуз автоматтык түрдө башталсын дей турган болсок, анда автоматически басабыз, бул эч кандай биз мышканы баспайбыз, өзү бийлей берет. Эгерде видео биз мышканы баскан учурда ойноп кетсин десек, анда по щелчкуна коебуз. Андан кандай тартипте? Вовес экран деген бул экран боюнча болот. Же болбосо бул жерден скриптти коюп койсок, скриптти кое турган болсок, бул видео жашынып турат качан биз ошол баскычты баспайынча. Непрерывно деген бул токтоосуз айландыра берет. Мындайча айтканда, видео бүттү, автоматтык түрдө болгону да баштан башталып бүттү, кайра дагы баштан башталып берет. Андан кийин бул деген баскыч. Ошол биз видеолорду башкарууда колдонобуз. Негизинен видеону койгондо көбүнчө ушул жери гана иштелет. Автоматически болсун же по щелчку мышканы басканда болсун деген болот. Анан эгерде кошумча керек боло турган болсо, ушуларды тандап койсок болот. Бирок көбүнчө ушул жерде вовес экран болот. Анан бул жери автоматически койсок, биз слайд-шоу кылганда бул автоматтык түрдө өзү ойноп кетет. Андан кийин экинчиси бул звук деп турат. Звуктун бул жерде алып келген эки түрү бар. Биринчиси запись звук, өзүбүз азыр учурда биз өзүбүз звугубузду жаздырып алсак болот. Экинчиси бул жерден даяр ырлар болсо же башка нерселер болсо, сырттан видео алып келгенде алып келип алабыз. Азыр менде аудио файлдар жок болгондуктан мен жаздырам. Мисалы үчүн запись звук деп басабыз. Звук басканда бул жерде запистин сүрөтү бар, кызыл, ушуну басам. Басканыбызда уже бул жерден секунд кетет. 1, 2, 3. Демек, бул сырттан микрофондогу сөздү чыгарып берет да. Биз сүйлөп аткан сөздөрүбүздү запись кылат. Андан кийин биз окейди басабыз. Бул жерде звук пайда болду. Звук көрүнүшү. Андан кийин эми биз бул менен формат кылсак, бул сырткы көрүнүшүн формат кылабыз. Азыр бизге бул керек эмес. Андан кийин биз мынча воспроизведениеге киребиз. Ошол жерден биз закладканы койсок болот. Звуктарды монтаждасак болот. Башталыш, аякталышы, анан бул жерден громкостун койсок болот. Анан по щелчку, анан автоматически кылсак болот. Андан кийин бул жерден звуктун стилин тандасак болот. Үчүн воспроизводить в фоне деп койсок да болот. Анан бул жерден биз не кылабыз? Скрыть при показе деген кылабыз. Биз слайд-шоуну басканда мына значок жок болот. Анан бул жерден автоматически болот дагы. Бул өзү убактысы бүткөнгө чейин музыка жаңырып тура берет. Андан кайра вставкага киребиз. Андан бул жерден запись экрана деген бар. Ушуну басабыз. Керектүү өлчөмдөгү жерди тандайбыз. Кайсыл жерде, мисалы үчүн, бул толук экран болсун дедим. Бул жерде. Андан кийин биз кызылды басабыз. Карап турсак, Windows Shift Q бассак, бул запись токтолот да.
Мисалы азыр мен бул жерде обновить еттим, кандайдыр бир иш аракеттерди жасадым. Андан кийин Windows Shift Q'nu bastım. Бул жерде видео токтоду. Андан кийин буну чоңойтуп алып туруп, эгерде буну кое турган болсо, запись токтоп атат. Ошондо мен экранда эмне жумшак караган болсом, ошондайдыр бир иш аракеттерди жазып алдым. Андан кийин Windows Shift Q. Мына ушундай болду. Эгерде кыска экранда видео алыш керек болсо, ушинтип жазып аткарса болот. Ушу менен биз вставканы бүттүк. Диаграмманы кийинчерээк көрсөтөм. Азыр мен ошол Excel иштебей жатат. Андан кийин дизайн бөлүгүдө бул кичине азыр бир карап койсок болот. Дизайндын негизинен бул жерде темасы бар. Бул жактан мүмкүн болгон варианттары, анан ушул фондун форматы, слайд, бизге берилген слайддын размерлери бар. Бизге болушунча биз теманы тандап алсак болот. Азыр бизде жөнөкөй ак болуп турат темасы. Андан кийин ушул жерден биз теманы өзүбүз каалагандай кылып өзгөртүп алабыз. Анан бияктан мүмкүн болгон варианттарды, шрифттерин, цветтерин, биз стилдерин өзүбүз өзгөртүп алабыз. Мына дизайн ушу менен гана чектелет. Анда бул жерден биз размерлерин беребиз. Кандай размерде болушу керек? Бул жерде 2 размер бар. Стандарттын 4.3, андан кийин 16.9. Стандарттын 4.3, анан 16.9 бирөөсү альбомный, анан бул жерден 4.3 бул башкача размер болот. Мындайча айтканда телефондун размери, андан компьютердин размери деген сыяктуу эле бул жерде размерлерди өзүбүз сантиметрлерине берип, оңдоп, түздөп алсак болот. Мына өзү бул жерде слайд көрсөтүп турат. Биринчиси альбомная, книжная деп турат. Анан экинчиси бул жерде книжная, альбомная. Ушул жерлерден биз өзүбүз размерлерин оңдоп, телефонго түшө турган кылып, же болбосо компьютерге түшө турган размерлерин өзүбүз берип алсак болот. Андан фонду форматтасак болот. Кандай бул жерде рисунка же болбосо узор түстөрдү алып келип, биз өзүбүзгө керектүү фонду чыгарып алсак болот. Сырттан сүрөттү алып келип фонго коюп койсок да болот. Бул жерден рисунок или текстурага кирип туруп, ушул жерден файлды басабыз дагы, анан өзүбүзгө керектүү сүрөттү алып келип монтип койсок болот. Ушул фон болот. Андан бул жерде применить ко всем деп басып туруп, басканыбызда баардык слайддарга ошондой биз койгон фондор пайда болуп калат. Биздин сабагыбыз мына ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.